жеңиш болду. Бир жума мурун эле жабылган, бирок биз кече күнү белгиледик. Абдан сонун күн болду. Дагы эле эмоцияларды эстеген сайын да кубаныч болот да. Кече күн катышкандар ушуну сезди болуш керек, Кандай сонун эмоциялар, кандай сүйүнүчтөр. Негизи эле биз бул дүйнөгө жаралганда деле бирөөнү сактайын, бирөөгө жардам берейин деп ушинтип келеткенбиз да. Мына мисалы кутман күн, урматтуу лидерлер, кошула бериңиздер. Көптөгөн партнерлорубуз ушул бизнеске келгенде эмне кылдык? Сразу эле ошо продукцияны угуп атканда эле башка бирөөнү ойлой баштадыкпы? Мен ушул бизнести укканда эле гаймарит дегенде Айпер Максатбек мына кайтыш керек экен. Экзема десе эле Рыскүл Шайпов мына кайтыш керек экен. Бөйрөк оору десе эле сиңдим айтыш керек экен. Канды тазалайт десе эле дагы бир сиңдимдин башы ооруйт. Канчадан бери ушу сотрясениеси барбы, кичинекейинде черепной давлениеси бар болуш керек эле. Бир жылда 2 жолудан дарыланып турганда капельницаларды алыпчы. Анан ошолорду эле ойлойбуз да. Азыр деле мен көп байкайм. Партнерлорубуз ушу продукцияларды укканда эле эмне дейт? Буга айтыш керек экен, тиги айтыш керек экен деп эле өзүбүздү биринчи ойлобойбуз, башка бирөөнү ойлой баштайбыз, Аял зат негизи ушундай жаралганбызбы? Өзүбүздүн балдарыбызды ойлойбуз, ата-энебизди ойлойбуз, жолдошубузду ойлойбуз. Ошондой эле өзүбүздүн статусту жапканда сүйүнөсүң. Качан жабам дейсиң. Анан ошол статус жабылганда биздин Алтынай Мамасадыковна да ошондой болду. Мен чын эле жаптымбы? Чөтө эч кандай ощущение болбой атат деп күлүп атты эле. Кийинчерээк ой жаптың деп баарыбыз куттуктасак деле анчалык айтат, эмоция болгон эмес. Кече күнү укмуш болду. Вот эми өзүмдү бронза сездим дейт да. Бул бизнеске көбүс эле келгенибиз признание, бизди ушул признавать этсин. Признание деген эмне? Мындай мактоо, шыктандыруу, ушул нерсени жасады деп башка бирөөлөр бааласа деп ушул сыяктуу да. Биз баары бир адам баласы болгондон кийин башка бирөөнүн мнениеси, мнение деген эмне? Сөздөрү, эмоциялары, ошолор менен тиешелүү байланышта болот экен да. Ошон үчүн баардыгыңыздарга кече күнкүдөй эмоция каалайм. Кече күнү абдан сонун болду. Мен да азыр сториске салып койдум. Эртең мененки таңым таңгаталиден башталып атат да. Негизи мен өзүм жакшы көрүп ичкен бул коллаген менен ганодерманы аябай жакшы ичем да. Таңгатали мындай ачуудай сезилет да. Бирок кече күнкү гормондор ойноду да. Аябай сүйүндүк, аябай переживать эттик. Кандай деген кубанычтар. Өзүңдүн командаңда бронза төрөлүп атса, бул дагы бир жеңиш болот атпайбы, карабайсыздарбы? Ар бириңиздерге ылайым эле каалайм. Мурда айтчу элем, мен статусума жетиңиздер, бронза болгон кандай билесиздерби деп. Мына Алтынай ушул нерсени уже сезип биле баштады. Уже кече күнкү зарплата алганда уже сезиле баштады. Билесиздерби, ушул нерсеге сиздерде жетсе экен деп мен тилегим ушул. Бүгүн айтат элем, командаңыздардан бронза чыксын деп. Өзүңүздөр эле эмес, командаңыздар ийгиликтүү болсо, сиздер ийгиликтүү болосуздар да. Жакшы эле кошулуп калды, Баарыбыз сүйүндүк, баарыбыз. Кече күнү офисте болгондор көбүрөөк сүйүндү десем болот. Анткени мындай да, ар бир клеткаң менен сезесиң да ошол нерсеничи. Болуп аткан, сүйүнүп аткан ошондой нерсе клеткаң менен сезесиң да. Экрандан биз прямой эфирлер деле кетип атты, сүрөттөр, видеолор кетип атты. Алар эми башкача да. Алар башкача. Ошо биздин айтабыз го, событияга сөзсүз барала, сөзсүз десе эле, кээ бирөөлөр түшүнүп түшүнбөйт да. Эмне үчүн эле кыйнай беришет, региондорго чык дей беришет. Мисалы Алматыга айтып атса, канча деген расход кетет деп, мышление бедности, сразу расходду ойлойбуз да. Расходду эмес, кандай эмоция алам деп. Биз любой
нерсебиз ушу эмоциядан жаралат да, эмоциядан башталат. Сүйүнүп ушул бизнести деле ким кандай баштаган ошондой кетет да. Кыйын да десе дагы эле кыйналып жүрүшөт. Ой, оп-оңой турбайбы, кофе ичет экенсиң, чай ичет экенсиң, ошону эле элге айтат экенсиң десе, андай сиз да туура айтып атасыз, оңой эле ушул бизнести куруп коесуз да. Бүт нерсени жеңил кабыл алыш керек. Анткени Кудай, мен дайыма айтам, үстү Алла Таала карап турат. Ар бирибизге биздин күчүбүз келген нерсени гана берет. Биз жасай албаган нерсени Алла Таала бербейт эч качан. Колунан келбейби? Бербейт. Колунан келеби? Күчтүү команданы берип атат. Канча деген миңдеген мен астында азыр разымын ар бириңиздерге. Ар бириңиздердин үлүшүңүздөр бар ушул статустар жабылатканына, ар бириңиздердин эмгегиңиздер бар ушул статустар жабылатканына. Ошон үчүн ар бириңиздерге ыраазычылык айтат элем. Дагы бир жолу айтам, колуңуздардан баары келет. Бүт статус келет. Статус келген үчүн сиздерди ушул жака Алла Таала алып келди да. Баарыбыз өзүбүздү эмне деп ойлойбуз? Биз лидербиз, туурабы? Баарыбыз лидер деген бул ким деселе сразу мен дейбиз, туура. Баарыбыз лидербиз. Лидер болуп төрөлгөнбүз, жаралганбыз. Бул дүйнөгө келдиңби, сен уже лидерсиң, сен уже жеңүүчүсүң. Бул бизнеске келдиңби, сен уже жеңүүчүсүң. Контракт түздүң, рич контракт болду, артыңан бирби, экиби адам кетип атат да. 2 адамбы, 5 адамбы, 20бы, 100бү, но уже адамдар бар да. Бирок ошол лидер болуп эмне үчүн өспөй атам? Эмне үчүн жакшы эле аракет кылам? Вроде бы артыман 20-30 киши жаздырдым, менеджерди жаптым, бирок эмнегедир мен өспөй атам деп. Ошондой суроолор барбы? Кимде кандай суроолор болсо жазыңыздар. Суроолорго жооп бергенге даярмын. Эмне үчүн деген суроолор бар, эмне үчүн мен ушул жерде эле турам? Бүгүнкү темабыздын аты лидердин жасаган катасы. Чоңураак жазылып калыптыр. Түшүндүңүздөр эле болуш керек, Лидердин жасаган катасы да ошибки лидера. Эмне деген ошибкаларды көп жасайбыз? Эмне үчүн бир жерде эле жана казыкка байланган немеге окшоп эле, малдарга окшоп байланып эле жүрөбүз? Эмне үчүн статус өспөй атат деген барбы суроолор, Бар, ар бирибизде бар. Эмне үчүн мен деле ушундай суроо берем? Эмне үчүн мен бронзам жабылып, сереброго баратам 5-5 минут дегенде айтам да, ушу 5-5 минут серебряный директор деп айткан оңой, бирок ошо 5 мүнөтүң өтмөгү кыйын депчи. Мен деле каталарды жасап аткандырмын. Менде деле каталар, мен адам баласы болгондон кийин ар бирибизде каталар бар, билген, билбеген деген, Ошол каталар жөнүндө бүгүн сүйлөшөбүз. Кайсы каталарды көбүрөөк жасайбыз? Ким ошолорду мойнуна алат? Айтат го, эң биринчи сенин жеңишиң ошол катаны мойнунга алыш дейт, Көп киши мойнунга албайбыз. Ой, жок, мен андай эмесмин. Мен андай эмесмин, ушул эле сонун эле жасап атпаймынбы? Спонсорум айткан нерсенин баарын жасап атпаймынбы дейбиз. Бирок ошол эмне үчүн ушул жерде эле турасыңар? Эмне үчүн жылбай атасыңар? Мына уже моюнга алгандар бар. Немебиз? Темабыз баштабай элек деле моюнга алгандар бар деп коеюн. Азаматсыздар. Эң башында эле бысмылда деп эле бул эмне? Орой мамиле, Оройлук эмнеден келип чыгат? Азаматсыздар, жолун издеп атсаңыздар, уже баратасыздар да, эмне үчүн деген суроолорго. Сиздерге мындай шпаргалка деп коеюн, Бул нерселерди жазып алсаңыздар болот, бирок ар бирине биз токтолобуз да, азыр ар бир.
жылбай тургандар көп. Мен бул жылда бул смарт риште 5 жыл болду, менеджер жаба элекмин, 7 жыл болду менеджерди жаба элекмин, же топ менеджерде эле турам, эмне үчүн дегендер бар да. Эмне үчүн кээ бир кишилер келет деле шак-шактан жаап кетет. Аттап чаттап Алинадай болуп, анткени биз эмне үчүн психологический частьты коштук? Эмне үчүн психология? Көбүсү эле ошол сабактын учурунда чын эле менде ушу бар турбайбы, ушул таарынычтар бар турбайбы, кетириш керек экен деген боюнча калып калдыңар, же болбосо менде деген эгом чоң турбайбы, ушул эгомду кетириш керек экен, ошонун үстүнөн иштеп атам дейсиз да, 2 күн иштедиңиз, 3 күн иштедиңиз, ошончо калып калды. Айтабыз, адам баласы өмүр бою өзүнүн үстүнөн иштеш керек. Аны мен дагы бир нерсени айткым келет. Алла Таала үстүнөн карап атат деп дайыма айтам, ошону айтам да, могу жериңиздерде камера монтип карап турат деп элестетиңиздер. Алла Таала баскан турган намаз окугандар билет. Дайыма ушул нерселерди айтып эле келишет. Бирок кечириңиздер, өзүңүздөр деле каталар жасайсыздар да. Ороонуп алып эле аябай көп катаны жасагандар бар. Особенно ушул биздин Smart Rich'те ошондой нерсени жасагандар аябай көп болду. Биздин спонсорубуз бар эле. Ал дагы ороонуп алып бирок көп туура эмес иштерди кылды. Жалалат лидерлер деле тааныйт. Офис ачып алып тоже оронгон немебиз бар эле. Ал дагы аябай көп каталар жасады. Мындай айтып коет го, молдонун айтканын ук кылган кылба деп коет го. Ошон үчүн кээ бир спонсорлорубуз, кээ бир лидерлерибиз дагы туура эмес нерселерди кеңеш да берип коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн өзүңүздөрдү мынтип ойлонуп, мен айткан нерсенин баарын 100% кабыл алып, мен ушинтип аткан турбайымбы эмес, эмне кылабыз? Ошонун үстүнөн иштейбиз. Мен күнөөлүүмүн, мен иштебей атам, ооба деп коюп эле жата бергенде бул жерде эч нерсе чечилбейт. Эгерде сиз ушул бизнеске келдиңизби, значит эмне кылыш керексиз? Значит, катып атат дейт. Плюстарды басып койсоңуздар, кимдики каткан жок. Интернет чын эле жаман болуп атат. Мен чындыгында интернет 2-3 күндөн бери мен да байкап атам. Кечээ видеону жүктөй алган жокмун да. Аябай кеч жүктөлдү. 5 мүнөт, 10 мүнөттөй отурдум да. Интернет катышы мүмкүн, угулаттыр, өзүңүздөрдүн интернетиңиздерден да болушу мүмкүн. Азыр интернет аябай начар болуп атат да. Кеттик анда. Орой мамиле. Кимде бар оройлук? Орой эмнеден келип чыгат? Оройлук бул эго деп коет, кыргыз жасагандай эле, эго. Өзүн текеберчилик. Текеберчилик деген бар, текеберчилик деген эмне? Командабызга кагып, силкип, орой сүйлөп, тиги кишинин жүрөгү ооруп калабы, оорубай калабы деп, сизде бар болсо ошону кетиресиз да миреже. Орой мамилеңиз кадимкидей жазылып келатат, бирок бунун үстүнөн дагы иштеш керек да. Мындай үндү катуу чыгарып, кагып, силкип, мисалы бул команда сиздикиби, сиздики эмеспи? Бирок оройлук нерсе любой жерде ойной берет. Оройлук бар болсо, значит, ошонун үстүнөн иштеш керек да. Иштеш керек деген эмне? Психологторго деле барыш керек. Азыр мода болду деп коебуз, бирок аябай сонун жардамдарды берип атат, психологко барсаң, же психология жаатын YouTube'дан окусаң, оройлук эмнеден келип чыккан. Бул кичинекей кезибизде, конечно, мен эркектер менен өскөм да, мушташчымын да, сабап салтчымын да дегендер деле бар bizde. Партнерлорубуз менен сүйлөшүп отуруп калсаң ошондойлорду айтат. Жалаң эркектердин арасында өссөң анан байкелериң менен анан депчи. Же школдон ушинтип сабап салтчымын дегендер бар. Оройлук. Ал нерсе эмне болот? Өзүңө байкалбайт, бирок туп-туура айсыл эже туура кичинекей кезиңде сен мындай жакшы көңүл бурган эмессиздерге, ата энеңиздерден, эми дайыма мына психологияны уже өттүк. Эмне кылабыз? Психология ата энебиз колунан келген тарбиясын берген. Аларда бул билим жок болчу. Сиздер ушул смартишке келип, значит, ушу билимдерди алышыңыздар керек. Алдыңыздар, смарт риштен эле эмес.
ускорениеден уже канча жолу айтып атабыз. Бунун баары өзүңүздөрдү жакшы көрүш керек. Аты-энеңи сиздер жакшы көрө алган жокпуз, значит өзүңүздөрдү жакшы көрүңүздөр, күзгүн астына туруңуздар, өзүңүзгө жакшы сөздөрдү айтыңыздар, өзүңүздөргө белектер жазаңыздар деп ушул нерсенин баарын айтып эле келатабыз. Ушул орой мамиледен арылыш керек. Эң катасы ушул командада бул адат да мереже. Адат түптөн канча жаштасыз. Бунун баарын сразу эле алып эле сындырып сала албайсыз. Өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп, анан эмне кылабыз? Ушул нерсеге келебиз. Мен деле башка компаниядан келгем деп өзүм история успехимди айткам. МВ деген компанияда 1 жылча иштегем. Аябай ыраазымын ошол компанияга. Ошол компаниядан билгем, что именно миллионерлер сеттен чыгаарында. Бирок кантип команда түзүштү, кантип иштешти мен такыр түшүнгөн эмесмин ал компанияда. Ал компанияда бизге окшоп мындай окуулары жок. Ал жакта продукция жөнүндө эле айта берчи. Анан чоң семинарларга алып барып, ошол жактан эле угат дечиби, билбейм. Мен ал жактан мен түшүнүгүм жок болгон ал кезде. Мен даяр эмес болгом да. Анан бир жолу чоң семинарга барып, Москвада мен ошол жака калып иштейин деп мен айтты, зона комфортадан чыга албай атат окшойсуң. Казыркы ой жүгүртүү менен да ойлоп атам, зона комфортадан чык деп туруп, мени ошол жака алып барыптыр. Сенин жолдошуң мешайт этип атат, балдарың мешайт этип атат, жумушуң мешайт этип атат. Жумушума без содержания жазып алып кеттим. Аябай кыйын экенмин деп коем, ошол маалда эле элестеткиле. 2008-жылдары эле, потому что көзүм күйүп турганда, жашоомду оңдогум келгенде Москвага барып иштесе иштейин дедим дагы. Барып, бирок өзүмдүн спонсорумдун оройлогунан мен эмне кылгам? Ошол компаниядан кетип калгам да. Мага орой мамиле жасап койгон. Кайрылдым да кеттим. Анткени мен ошол спонсорума ишенип баргам. Спонсорум айтканын кылам, макул. Семьямды тыштадым. Азыр васкулит болуп ооруп аткан кызым 3 жашта эле ал кезде. 3төгү кызымды тыштап алып кеткем. Азыр мен өзүмдү дагы рилсын жүктөп койбодум. Өзүмдү да күнөөлүү сезем. Анткени мен жумуш 2-3 жумушта иштеп, Москвага чейин кетип калып, 3 ай иштеп келип, өзүмдү күнөөлүү сезимге аябай баткам. Анан все равно 3 жаштагы деле суукка чалдыктыбы, ким билет. Буту энедей баланы эч ким карабайт да, туурабы? Анан ошол нерсени өзүмдү могу жеринде көтөрүп жүргөм. Өткөндө ушул нерселердин баарын айтып, кызым менен сүйлөп отурсам, эми сиз колуңуздан келген нерсени кылдыңыз да, мама. Сиз деген бизди багайын дедиңиз да деп, мен кыздарым да психологияларды көп окуп ушинтет да. Ата энелер колунан келишинче бизге жардам берет экен, бизди багат экен. Андан ары алып кетиш өзүбүздөн деп, өздөрү психологияны окуп, анан кечиришип, бири-бирибизге ушинтип, кадимкидей жеңилдедим да. Көрдүңүздөрбү, 3 жашындагы залакасы 6 жашында васкулит болуп ооруп атпайбы, тамырларын баары жарылып. Анын баары эмне? Мен спонсорума ишенип барып учрашайын десе мени кагып салып атпайбы? Азыр биздин командада параллель деп айтпай эле коеюн, внутри команды деле бар. Мындай мен ушу түшүнбөйм да, учрашпа деп айтабы, же спонсорунан коркобу, билбейм, түшүнбөйм. Мындай барсаң учраша албайт өзүнүн спонсорунун көзүнчө да. Анан ал спонсору жок кезде чуркап келип учрашып жакшынакай сүйлөшөт да. Мен ошол нерсени да түшүнбөйм. Эмне үчүн ушундай нерселер болот? Орой мамиле көп эле биздин командада да кездешет. Анан ушул оңдолсо экен деп. Мен ичимен дайыма минтип эле тиленип коем да. Кудай Кудай карап турат. Кудайга койдум деп коем. Оңолсо экен, иман берсе экен деп коем. Ошол кишини көргөндө бизде деле оройлор бар. Оңдолсо экен деп коем да. Туп-туура. Эмнени сиз жасасаңыз, ошону эле сиздин командаңыз кайталай берет да. Кагып силкисе болот турбайбы депчи. Анан бирөө бир нерсени айтып берип атса, тоже ортосуна кошула калып, биз дайыма айтабыз, спонсор сүйлөп атканда унчукпай туруш керек. Анткени спонсор 1 күн эрте келсе дагы, 3 күн эрте келсе дагы сизден эмне дейбиз? Опыты күчтүүрөөк. Ошон үчүн спонсорго сөз бердиңизби, бүттү кийлигишпеш керек да. Бизде канча жылдан бери иштеп аткан дагы партнерлорубуз бар.
сүйлөп бирдекени айтып берсең кошулуп сенден ашып кетет да. Анан дагы бир туура эмес нерсени башка параллелькалар менен деле параллель деп айтпайбыз, бөлүнбөйбүз деген учурда деле мен дайым айтам, параллель бар. Параллель менин бул веткам менен бул веткам уже параллель. Токмоктун командасы менен Бишкек Жалават уже параллель. Сиздер эмне жөнүндө сүйлөшүңүздөр керек? Smart Rich'тин ийгилиги гана боюнча. Канча цикл жаптың? Сен ушунчаны эле жаптыңбы? Дагы эле ушул жерде жүрөсүңбү деп сындырып салып атабыз. Башкаларды билбей эле. Сиз, возможно, сиздин бооруңуз ооротот, байкушум 5 жылдан бери жүрөбү, ана менеджер жаба элексиңер деп. Бирок башка параллель эмне болуп калат? Сынып калат да. Уже иштегиси келбей калат. Ошондой да мамилелер, ошондой дагы учурлар болот да. Анан көбүбүз эмне үчүн командабыз менен мамиле түзө албайбыз? Эмне үчүн ушунча жылдан бери жүрөбүз дагы командабыз жок? Бар ошондой лидерлер. Өзү эле жалгыз эле иштеп жүрөт, бирок сиз анда лидер эмес, сиз просто потребительсиз деп айтат элем да. Жөн эле потребитель. Лидер болгуңуз келеби, команда өстүргүңүз келеби? Сураныч, мамилеңизди оңдоңуз. Үйдө деле балдарыңыз менен бир мамлекетти жакшы эле куруп келатпайсыздарбы? Ошондой эле команда. Команда бул өзүнчө бир семья да. Бул темалардын баары өтүлдү. Команда деген эмне экен, команда деген кандай болуш керек дегендердин баарын билебиз, бирок ошол нерсенин жүзүнөн иштебейбиз. Биз теорияны эле билебиз, бирок команда менен эмне кылабыз? Баркыбызды бир сом үчүн баркыбызды кетириш мүмкүн. Кээ бир партнерлорубуз бар, мындай жадныйраак да, акча дегенде жадность баарыбызда эле бар да, жадность ойлонуп кетебиз. Ушуну өзүмө пайда кылсам экен деп ойлоп кетебиз. Бирок бул эң туура эмес нерсе деп айтат элем. Анткени ушу 1 сом үчүн, 10 сом үчүн командадан мамилебиз баркыбызды 1 сомдон, 10 сомдон жогото алышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн ошол нерселерди да аябай мындай байкаңыздар. Лучше көбүрөөк берип салыңыздар. Көбүрөөк мындай колуңузду ачып коюңуздар. Ала калайын. Ушунун подаркасын казыр GFT-лер, GFT сиздер товар алып атпайсыздарбы? Продукция алганда кээ бир партнерлор ушудан подарка чыгарын же билбейсиздерби, же билсеңиздер да айтпай коесуздарбы? Ошондойлор бар да. Мындай компания щедрый болуп туруп, бир зеленый чай алсаң, бир самын чыгат, ошо самынды алып берейин десеңиздер, биздин компаниянын аброюн көтөрүп атпайсыздарбы? Сиз чакырган адамга сиздин аброюңуз көтөрүлүп атпайбы? Сонун жака чакырылган турбайбы? Биз баарыбыз подарканы жакшы көрөбүз, туурабы? Баарыбызга кичинекей көңүл болсо, кичинекей бир конфет берип койсоң дагы, ошол кишинин көңүлү ачылып калат. Ошол кишинин көңүлү ачылыш үчүн эмне кылыш керекпиз? Бүт шартты түзүш керекпиз. Жаңы келген адам, жаңы келген келиндей эле. Баарыбыз келин болуп көргөнбүз, Анан сизге кайненеңиз кандай отношение жасады? Ошол эсиңизде калды да, туурабы? Жаңы келген келиндин келген күнү эсинде деп айтат эмеспи? Кандай сизди кабыл алды, эмне деген сөздөр болду? Менде деле до сих пор эле мээмде бар ошол нерселер. Эстеп кетем ар бир мындай нерселерди. Тиги жолдошум экөөбүз көчөгөдө турсак жанагындай неме берет эмеспи? Эт бизде ат башынын нарында тууралган эт дейт го. Баары жеп бүткөндөн кийин түгөткүлө могуну эмне дейт? Түбүн ырыскысын түгөткүлө деп ушинтип анан уяласың, жей албай, чоң мондай чарадан дейші да. Ошол нерселердин баарын ойлоп, кайненемдин деңгээлин азыр ойлоп коем да, ушундай болгон турбайбы деп. Тууралган эт, ушундай түбү бир аз калса эле шак эле эмне? Нейрондор эстеп кетет да ошол нерсени. Ошон үчүн ушул компанияга келгендерде нейрондор жакшы эле нерсенин эсинде болсун. Ушул жака келгенде мага самын подарок этти эле, 3 продукция алсам 4-сүн подарок берди эле деп сүйүнсүн да. Бизде бар партнерлор ошол подаркасын өзүнө алып алышат. Бар ошондойлор. Эмне ал түшүнүп коймок беле, ал келмек беле дегендер. Каяктан билесиздер? Именно ошол партнер кайра келеттир. Кийин бирөөдөн ушудан подарка алмакчы, мен алган эмесмин дейт дагы, сиздин огородко таш ыргыйт да. Ошону дагы эмне кылыш керек? Байкаш керек да.
Анан спонсорлор менен мамилеси начарлар бар. Спонсорум жакпайт мага. Спонсор бул сизди төрөгөн эне. Бар до сих пор возрасттагы мына биздин командабыз деле 50-60тагылар, 70тегилер деле, 40тагылар деле мен мамам менен отношения түзө албайм. Жакпайт эмес, таарынычтарым бар, мени баккан эмес. Психологический бөлүктү психология боюнча өттүк, анын баары артта калды. Таарынычтын баарын кетириш керек. Бирок болбой эле эмне кылабыз? Биз спонсорго деле таарына беребиз да. Бул мисалы сизди төрөгөн энеңизге таарынып атасыз да, бир болбогон бир нерсени ойлоп калып, ошонун баарын эмне кылыш керек? Кечириш керек, же айтыш керек да, айтып, ушул жерин мен туура эмес кылыптырмын дегендей да. Ошо спонсорларыңыздар менен ортоңуздарда мамилеңиз жаман болсо, партнерлоруңуздар менен жаман болсо, азыр мен мындай айтып аткан нерселерди менде ушул бар, мен өткөн үчүн таарынып калдым элем десеңиздер, анда бүгүнкү домашний задание бар, анан ошол нерсени айтам. Ошол домашний заданиеге 5 балл. Сиздерге балл керекпи? Конечно керек. Жеңүүчү болгуңуз келет, ошон үчүн эмне кылабыз? Бүгүнкү ошол заданиени сөзсүз аткарабыз, Командаңызга өзүңүздөй партнерлор келет. Дубликация деген, же эффект зеркало деген. Эффект зеркало деген Алтынай Мамасадыковна сонун тема өткөн, Сонун тема өткөн. Өзүңүздөгү каталарыңыздын баарын күзгүдөн карасаңыз кимди көрөсүз? Өзүңүздү көрөсүз да, туурабы? Ийгиликтүүсүзбү, ийгиликтүү эмессизби, өзүңүздү карасаңыз күзгүдөн көрөсүз, Өзүңүздү көрө албай атасызбы? Ой, мен деген окумушмун, мен апапакмын, менин күнөөм жок, менин ийгиликке жетпегеним спонсорум күнөөлүү, мен ийгиликке жетпегеним командам күнөөлүү деп жүргөн болсоңуз, сизге окшогон оп-окшош командаңызга партнерду Алла Таала жиберип коет. Сен мондайсың, карачы деп. Бир партнер келет, ал аябай мындай жай кыймылдаган, же болбосо айтсаңыз деле укпаган, түшүнбөгөн болот. Экинчи партнерду берет, ал орой болот. Үчүнчү партнерду берет, ал деген эгосы, особенно жанагы должностьте иштегендер, бизнесменби кимдер болсо, өзүн укмуш сезгендер, ушундайлар келет да. Сиздердин тилиңиздерди албай, ошондо казыр просто анализ жасаңыздар командаңыздарга. Кече күнү командаңыздарга анализ жасаңыздар. Рич партнер, анан тиги менеджер презентация окуйт, окубайт деген анализ болсо, бүгүн психологический анализ болот да. Командама ушул лидер келди эле, ушундай орой деп. Бар лидерлерибиз келет да, айтат да. Ой, мен такыр укпайт ушул ушинтип анан күлүп коесуң да, башында кандай элең деп. Же обучениеге кир десем кирбейт, мен такыр укпайт. Канча айтсам айтып койчу дейт, айтарын айтасың, бирок бунун баары кайра дубликация болуп атпайбы? Эффект зеркало. Сизге Алла Таала күз күнү колуңузга карматып койду. Мына сенин бул характериң могу партнерыңда бар, бул характериң бул партнерыңда бар деп. Өзүңүздүн жаш кезиңизде келин болуп келгенде ошол нерсени эстеңиздер. Менде ушинчимине депчи. Эмне үчүн кээ бирөөнүн бизнеси аябай жакшы кетип атат? Анткени алар Алтынай Мамасадыковна бронзаны жапты го. Эмне үчүн Алтынай Мамасадыковна ушундай кетет? Анткени аябай послушный да, аябай послушный. Анан ар бир киши менен мамиле түзгөндү билет да. Ар бир кишиге подход жасаганды, жумшак да, аябай жумшак мамилеси, любой нерсени туура кабыл алат. Даже мындай замечание менден улуу, мындай көп эле спонсорлордон ал улуураак болсо деле өзүн кичүүдөй мамиле жасайт дагы. Чын ушул жер мен туура эмес жасаптырмын дейт. Регионго кетип атабы, отчет берет. Региондон келдиби, отчет берет. Ошол жакта жүрсө дагы мен мондай кылып атам, туура эле кылып атамбы деп хотядан сурабасаң дагы эмне кылат? Отчетторду айт. Дайыма спонсор менен связьта да. Дайыма связьта. Дайыма айтып, могу жерде кантейин, эмне кылайын деп ушинтип турат да. Биз эмнебиз? Биздин эгобуз прет деп коет го, эго прет. Давлатовдун ушу сөзү жагат, кыргыздардын эгосы тоосундай дейт да, тоосундай дейт. В штанах 3 дырки,
эгосы дейт тоодой болуп керишсейт монте беришет дейт да. Эмне кылыш керек? Канчалык акылыбыз көп болгон сайын, билимибиз көп болгон сайын буудайга окшоп эмне кылыш керекпиз? Ийилчээк болуш керекпиз. Эмне кылсам, кантсем, кайсыл жеримде ката болуп турат? Сурагандан эч жазганбаңыздар. Сиздердин спонсорлоруңуздар могу жерде эмне кылдың деп мындай кагып силкигенди уктуңуздарбы бизден? Мен колуман келишинче акырын түшүндүрүүгө аракет кылам да. Ошол каталар бар, бирок сурап туруңуздар, сураңыздар. Сурагандан эч нерсе кетпейт. Параллель командадан эмес, спонсордон. Дайыма айтабыз, негатив, жаман ойлор кеттиби? Оюңузга ушул жер туура эмес кылдым го, могу жер мындай болду го деп, просто спонсор менен убактың барбы, жарым саат, 1 саат сүйлөшүп отурганга деп. Сүйлөшүп отурасыз, ошол жерден анан ушул суроолорду бересиз. Сизди чакырып келген адам эмес, өйдөрөөкү чыксаңыздар болот. Бул учурларда аплайндар, вот бешөөбүз для чего аплайны дейт да, өздөрүнүн негативтерин выливать этип, сурап айтыш керек. Биз деле башында дагы бир чоң ошибка бул спонсорлорун жамандоо. Спонсорлорун жамандап, спонсорлор менен возможно өзүнүн эгосы чоңдур, өзү оройдур, спонсорлор менен тил табыша албайт, анан командасына спонсорлорун жамандайт да. Ай, булар мындай, анан булар бирге болуп эле минте берет, же болбосо буларга товар оборот болсо болду деп. Бул өз учурунда бизде деле болгон. Мен деле Жаңыл Токбаевна, Майрам Зарлыковналарга таарынып, анан командам баарына дебейм, бирок жанымда Асыл, бул менин спонсорум, Айпер Максатбековна, возможно, бирок Алтынай Мамасыдыковна, Рыскүл Шаиповна Назгүлдөргө жеткизчи эмесмин, анткени бул правиланы сактап да. Ушул мындай окружение Гулира, Нуркыздарга обидаларымды айтчумун. Алинага, мен көбүн ушу Алинага айтып, Алинадан көбүнчө кеңеш сурачумун дейм. Эмне үчүн биз менен ушинте беришет? Эмне үчүн ушундай орой мамиле кылат, бизди кагып силкип көрсө, бизди бриллиант кылып атыптыр да. Кагып силккен жок, мону туура эмес кылып атасыңар деп. Биз мисалы обученияларга барганда отургузуп алып, Жаңыл Токбаевна бир жолу урушканда, кечке эле обучение деп жүрөсүңөр, товар оборот кылышыңар керек. Силер азыр туппа эле киши чакырышыңар керек. Туппа ушу кишилер менен иштешиңер керек. Силердин лидер өстүрүшүңөр керек дегенде, биз билим албаса кантип билим өстүрмөк элек деп мындай 5-6 барабыз да ошол обучениеге. Отуруп алып ушинтип обсуждать эткен күндөрүбүз болгон. Азыр өзүң лидер болгондо ошол нерселерди ойлойсуң да, чын эле көрсө, байкайсыздарбы, көптөгөн лидер деп сиздер возможно сыймыктанып ошодон үлгү алып жүргөн кишилер бардыр, бизде командада деле, параллельный командада деле алар башка сетке оп кеткендер бар, же башка бир бизнес кылам деп башка жака кеткендер бар, же болбосо башка өзүнчө бир тренер болуп кеткендер бар. Көрсө, мээге көп информациялар кирип өткөсүң, чачыранды болуп кетет экенсиң да. Башка обучениеде алам деп ойлойсуң, бирок башка информация кирип кетип, ошон үчүн эмне кылабыз? Башка жака оп, мен ушул жакта турбаймын деп. Бизде деле бар, командада деле бар, параллелькалар деле ушундайлар болуп атпайбы? Башка компаниянын мындай кайрымагына илинип калгандар да, башка обученияларга барып алып, эмне үчүн ушул ускорениени түзүп атабыз? Анткени биз бешөөбүз башка жактан билимдерди алып, сиздерге ушул нерсени берели деп атабыз да. Сиздерди башка жактан изденбесин, долларлап акчаларын коротпосун. Мына бизди 32 000 төлөп, Назгүл экөөбүздү финансовый грамотностьти Алматыга чейин барып окуп, ал жака конуп, түнөп, ошондой ойлорго чейин бардык. Сиздер ушуну изденбесе экен, ошол жака чейин барып изденбесе экен, андан көрө ушул ускорениядан ушул нерселерди айтып берели, ушул жактан эле грамотный болсун деген сыяктуу да. Көп эле ушул жака барганда деле көрүп аттык, канча башка сетевой компаниялардан. Отурсаң эле бизге мындай подход жасап, сүйлөшүп, биз деле ал жакта жөнөп турган жокпуз, смартишке тарттык да. Бизди башка компаниялар тарткандар. Кээ бир ушул жерде өзүн уверенный сезбеген адамдар бар да, өздөрүн ушул жерден уверен сезбегендер уже башка жака ой баштайт да. Ошон үчүн көрсө бизди ошодон сактап, Жаңыл Токбаевна отургузуп алып, хватит обучаться деп урушкан да.
вовремя ушуптур, вовремя алып калыптыр. Сиздерге да айтат элек, ошондой нерселерди изденип башка жактан неметпеңиз. Биз деген билебиз да, командага эмне керек болуп атат. Ошол нерселерди эмне керек, спонсорлоруңузга айтыңыздар да. Могул жөнүндө да обучение айтсаңыздар, моундайды уккум келип атат, мен ушул жерим бир теманы талап кылып атат деген сыяктуу нерсеңиздерди айтыңыздар. Жана отзыв дедик го. Отзыв десе эле кечке эле мактоо эмес. Бул жерде сиздерге керектүү нерселерди дагы сураңыздар. Сурасаңыздар, биз кайра бешөөбүз отурабыз, ушул нерселерди, ушул теманы кошолу, буну кошолу деп. Бул темалардын баары командадан келип чыккан нерселер. Лидердин катасы мен командада болуп аткан каталарды көргөн үчүн ушул темаларды да кошуш керек. Давай ушуларды айталы деп бешөөбүз чогулабыз, сүйлөшөбүз, анан барып темалар жаралат да. Сиздердин жардамыңыздар менен да темалар жаралат, жаралышы да мүмкүн. Сунуштаңыздар да. Командаңыздарга өзүңүздөрдү партнер келдиби? Ошону эмне кылабыз? Ошону мен ушундай турбаймынбы? Мен да ушул нерсе бар турбайбы дейбиз дагы. Ошойдон калтырбайбыз, өзүбүз менен иштейбиз. Туурабы? Ушуну кантип кетирсем деп кетире албай атасыздарбы? Бизге кайрылыңыздар да, өйдөрөк жакка. Параллель команда менен көбү эмне кылат? Мамиле түзө албайт да. Мамиле түзө албайт. Эмнеге мен ага энергиям коротмок элем дейт. Презентация айтып берип коюңуз десе, кадаланат, кээ бир убактым жок же дагы бир нерсе деп. Андай бизде деле болгон. Анткени биз эртеден кечке мындай иштей берчүбүз. Биз качан аябай иштедик. Рыскүл Шайповна жазылганда, Алтынай Мамасадыковна жазылганда, Артыкбай Абылаевна жазылганда, такыр мындай кишилер аябай көп келди, аябай чарчап калчубуз. Анан башка, мисалы, Евелина Шиндики же Жаңы Токпаевна башка параллелькалар деп эсептечүбүз. Ошолор суранса, энергияң жок болуп отуруп каласың го, чарчайсың го. Жок, айта албайм, жок, минте албайм деп ушундай. Бирок ошону туура түшүндүрүп коюңуздар да. Азыр адамым келет эле деп. Кээ бирлөр бар, адамдар келбей жөн эле офисте отурса, жок, айта албайм, жок, сен менин командам эмессиң деп. Эң туура эмес нерсе, анткени сиздердин деле командаңыздан кишилер келип калат дагы. Возможно, Жалал Абадтын кишиси Бишкекке келип калат, же Бишкектики там Ошко барып калат, же тиги Алматага барып калат, же Москвага барып калат дегендей да. Ошон үчүн параллелька менен дагы мамилебиз аябай жакшы болуш керек да. Мен өзүмдү аябай мындай сүйүнөм, отказ жок да. Кудайга шүгүр. Кимден сурансаң дагы ооба макул деп жакшы жооп беришет. Анан дагы бир ката мындай да. Сиздерге киши жибердиби? Сиз ага информация берип атасызбы? Берип атып туруп эле анан кийин спонсорун жамандап койгон учур болот да. Мисалы, Жалал Абадка мен кишимди жиберсем, мисалы деп атам да. Жалал Абадтын лидери презентация айтып туруп, Айзда Дүйшөнбековна келмек беле, сен мага эле жазылып ал деген учурлар болот. Бул эң туура эмес. Мен жаңы эле айттым, могу жерде камера турат, Кудай көрүп турат. Сиз бир кишиңизди жазып алсаңыз башка бирөөнүкүн, сиздин 10 кишиңизди, 100 кишиңизди башка бир жака кетип калат да. Башка командага, башка сеткеби командаңыз полностью кетип калышы мүмкүн да. Анан дагы бир чоң ошибка деп мен эсептейм. Бир эле адам 10 место, 20 место, 100 место, бизде 182-100 чейин алган кишилер бар да. Бул команда менен мамиле түзө албагандыктан артынан команданы өстүрө албайт. Отношениясы, мамилеси жаман, орой, вспыльчивый, ошондойлор бар да, ошондойлор бар. Артынан эмне кылат? Өзүн эле жазып кете берет. Анан сен менеджерсиң, менеджердин астында жок дегенде 52 киши бар, атак 70-100дөй деле киши болот. Обучениеге чыгар десең, мен өзүм эле ушунча место алгам деп. Бирок ошол кишилер обучениеге кирбейт. Бизде бар ошондойлор. Мен канча айттым, киргиле обучениеге, сонун болуп атат, үйрөнүңүздөр десем, жок, мен убактым жок. Только продажа. Бирок ал кишинин энергиясы кетип атпайбы? 5 кишинин энергиясынан 1 киши 5 место алып атканда такыр башка энергия да. Только продажа. Бул бизнести түшүнбөгөн кишинин көп местосы бар.
Мен эң башында келгенде эле биздин бир үстүстөгү апылайындардын бирөө ушул обучение өткөндө айтканда, эмне үчүн мен бир эле местом бар? Возможно, сиздер таң каласыздар. Бирок мен бир место, мен канча деген астымда директорлор бар, канча деген топ менеджерлер бар. Энергияң башка кишилерге кетет. Эгерде сенин бир местоң, 5 местоң, 10 местоң болсо, менден бул жактан сурагандар да бар. Өзүм эле алып берейинби, 3-чү, 5-чи местон деп эми киши таппаса алып берет, товар оборот неметет, бирок активацияны кайра эле ошол жака энергияңызды коротпоңуздар да, ошону айтат эле. Анан элестетиңиз, сиздин командаңызда мындай деп айтканда, сет деген туура курулуш керек. Бир эле өзүңүзгө место аласыз дейт. Анан күчтүү лидерлерди, лучше лидер даярдап, ошого контракт түзүп, депчи. Өзүнүн күйөөсүн жазат дейт, балдарын жазат дейт, итин жазат, мышыгын жазат. Бирок бир эле адам иштеп атпайбы? Бир эле адам иштеп атат. Энергияңыз делегирование деп коет, өзүңдүн жасап аткан жумушуң, мисалы, үйдөн делечи, тамакты деле өзүң жасап, үйдү деле өзүң жыйнап, акчаны деле өзүң таап, баарын эле өзүң жасап эле 10 киши жөнүнө эле жата берсе, кандай энергияңыз кетет? Жиниңиз келет, күчүңүз келбей калат, аягында. Ошол эң чоң ката деп эсептейм. Андан көрө лидер өстүргүлө. Биз башында ушул сабактарды угуп алып, бизде продажа аябай жакшы болгон да. Ошондо биз мындай пустой контракттарды кылганбыз. Пустой деген эмне? Башка бирөөнүн атын, паспортун алып эле, ошого жазып эле ошенткенбиз. Ал деле башында мындай туура эмес деле жасадык десем болот. Казыр эгерде товар оборотуңуз аябай жакшыбы, өзүңүзгө место алыңыз, товар акчасы чыгат сизге, товарыңыз подаркасы чыгат. Бирок ал местону кайра активация жасап, бул жерде ката жасагандар да бар, казыр өздөрүн таанып атат болуш керек. Активация жасабаңыз ал местоңузга. Ал сизге бир жолу эле место алдыңыз, 360 CV-ге товар алдыңыз, иштиңиз же саттыңыз, подаркасын алдыңыз, акчасын алдыңыз, бүттү. Кийинки активацияга акчаңызды коротпоңуз, ал местоңузда артында кишилер кетпегендейин деп түшүндүрөм. Кээ бирлер түшүнгөндөр бар, кээ бирлер түшүнбөй эле, жок, вдруг иштеп кетет деген үмүт үзүлбөгөндөр бар да. Кызымды жазып койдум элем, иштеп кетсечи, оонуп кетсечи, күйөө балам жазып койдум элем, иштеп кетсечи дегендер бар да. Ошого энергияңыздарды, акчаңыздарды башка жака коротпоңуздар деп суранат элем. Анан отуруп алып, параллелькалар менен, параллель деген билесиздер, бирөөнүн бир буту, экинчи буту отуруп алып, ошол спонсор, анын үстүндөгү апылайындарды жамандап, команданы жамандап, компанияны жамандап, продукцияны жамандап отурсаңыздар, айтат элем, бешөөңөр чогулуп отурасыздарбы, бешөөңүздүн тең бизнесиңиз жүрбөйт. Бири-бириңиздерге билинбеген ууну куюп атасыздар. Айтат го, бирөөнө ийгилик каалабасаң, өзүң уу ичип алып дейт, башка бирөө качан өлөт деп. Күтпө дейт да, үстүндөгү спонсорлорун отуруп алып. Мен мисалы астында команда, канча команда бар, отуруп алып мени жамандаган менен бири-бириңерди өчүрүп атасыңар да. Бири-бириңерди. Ар бириңиздердин үстүңүздөрдө топ менеджер бар, 5 цикл жапкан, астында деген 1000 деген адам бар. Ошону үчөө отуруп эле жамандаса, үчөө тең өчөт. Үчөөнүн тең бизнеси жүрбөйт. Ошону бир билип коюңуздар да. Же болбосо жаңы келген адамдын көзүнчө отуруп алып, мен деген дагы эле айыга элекмин, бул жерим ооруп атат, мен башым дагы эле ооруйт, же сыворотка сүйкөсөм бетиме мондай чыгып кетти. Байкабай эле сүйлөп атасыздарбы? Сиздин айычоңуз жок, бирок ал башка бирөөнүн айычогу болуп атпайбы? Бүт ал айычокду сиз өлтүрдүңүз. Ошол күнү крест койду дагы уже кетти. Андай учурлар бар бизде. Сыворотка сүйкөсөм бетим интип кетти. Эми сиздин бетиңизге жакпай атса, спонсордон сураңыз, мондай болуп атат, эмнеге деп. Барып параллель башка структурага, сеники да ушундай болуп атабы? Мону ичкенден ушундай болгон жокпу? Же бөйрөгүм ооруп атты эле, таң атайын десем, дагы эле жардам бербей атат, сеники кандай дегендер болбойт. Бунун баары эмне кылып атат? Сиздер билип билбей башканы өчүрүп атасыз, өзүңүз дагы өчүп атпайсыздарбы? Ошондой учурлар дагы көп кездешет. Кээ бир дагы бир случайлар бар, отуруп алып, өзүңүздүн астыңыздагы кишини жамандайсыздар. Астыңыздагы партнерлорду жамандайсыздар. Сиз лидерсиз, артыңарда канча деген киши кетип атат.
аны отуруп алып айтасыздар, ал ушундай, ал иштебейт, ал ушинтип эле жөнүнө эле акча алып жүрөт, деп ушинтип жамандап баштайсызбы, анан параллель или жаңы келген начальнигиңиз ойлойт да, ай, мени да ушинтип жамандайт турбайбы, мен чыгып кеткенден кийин кой, бул компанияга иштебей эле коеюн дейт да. Ошол күнү шагын сындырдыңыз, звонить этсеңиз телефонду албайт, чакырсаңыз келбейт, жолуксаңыз сизден качат. Эмне үчүн деген суроо бериңиздер да. Андай ката менде деле болуп калат, кээде мындай эмоция менен айтып аласыздар, мен деле тиги структурамда бар, ошондойлор жөн эле аларга акча чыгып атат, келет акча алат деген. Бирок азыркы маркетинг боюнча андайларга уже акча чыкпай калды да. Анын баарын эле Кудай таразалайт. Мен дайым айтам, Кудайга койдум деп эле койгула. Любой нерсени Кудай таразалайт, туура жагын көрсөтөт. Сиздерди Алла Таала жараттыбы, кандай келбетиңиз менен жаратса, ошондой жагышыңыз керек, ошондой сиздерге жагыш керек. Анан кээ бирлөр бар, сен командаңда могу мага жакпайт, или бул эже жөн, ушул эже мага такыр жакпайт. Сизге жагабы, жакпайбы, бул менин командам. Туурабы? Кудай Таала сизге бердиби? Эми Кудайдан башка мындай эмне деп коет? Мы не имеем права обсуждать кого-то. Бирөөнү сүйлөп ушактаганга биздин эч укугубуз жок да. Ошон үчүн жагабы, жакпайбы, параллельный команданын лидеричке жагабы, жакпайбы. Бизде бар партнерлор, лидерлерибиз деле бар. Жакпайт мага ошо дегендерчи. Ошондой сөздөрдү укканда күлкүм келе берет, айтам, сага жагабы, жакпайбы, эми ал иштеп атат да. Туурабы? Кандай иштесе да иштеп атат да. Бул жерде ийгилик жаратып атат, аракет кылып атат дегендей да. Маркетингти дагы жамандабайбыз, партнерлорду жамандабайбыз, өзүңүздөрдү таанып атат болушуңуздар керек, Мен айткан сайын, ушу мен айтып атат окшойт дегендер барбы? Өзүңүздөр тааныгандар бар, Отуруп алып, 4-5 биригип алып, аплайндарын жамандайт, немесин маркетингти жамандайт, продукцияны жамандайт, событияны жамандайт, президентти жамандайт. Мен үстүндөгү аплайндар бар эле. Мен эми 1 жылда болсо МВГде иштеп калдым. Опытым бир аз болсо да бар. Анан биздин президентти жамандаганда мага аябай мындай катуу тийчү да. Эми жаш бала компанияны жаңы алып барып атса, кийинген стилине, ушуну дагы айтып коеюн. Кийинген кийимине кийлигишкендер бар. Менин командамда, структурамда колунда жок, семья иштеп баштады, эжеси анан өзүнүн ченин алып келип, жаш балдар презентация айтып үйрөнө баштады, аябай сонун өсүп башташты да. Аябай сонун өсүп башташканда өсүп башташты. Анан бир күнү неме деген стиль, деле кийим, имидж и стиль деген тема бар, Имидж и стиль деген темага ошол менин астымдагы партнерду чыгарып туруп, анан кычыраган бантта иштеген баланы чыгарып туруп, чоң зал, элестеткиле, чоң зал сабактар болуп атат. Анан экөөнү чыгарып туруп айтып атпайбы, кимисине сиздер жазылат элеңиздер. Мына кебетесин карагылачы, моунун кийингенин карагылачы, бунун кийингенин карагыла. Сиздер ал адамдын колунда барбы, колунда жокпу, ошондо байкаңыздар. Сүйлөгөндө этияттап сүйлөңүздөр. Ооздогу чыгып аткан сөздү дайыма контролдоп жүрүңүздөр, макулбу? Контролдоңуздар. Ошентип чыгарганда тиги балам тим эле кыпкызыл болуп, башын жерге салып, аябай уялып, колунда жок продуктуга араң акча таап жашагандар. Дагы жакшы кийим менен бутундамдай ботаспы, тапочкабы ушундай болчу, кар жаап, жаан жаап, буту суу болуп кирди белейчи, ушундай. Ошону чыгарып алып туруп, кычыраган баланын жанына коюп туруп, салыштырып коюп атпайбы? Ошол күндөн баштап өчтү, мен барсам да мен менен сүйлөшпөйт, мага таарынат. Жаш болсун аябай эле сындырып койду да. Ал биздин үстүбүздө аплайндар болчу. Өздөрү жакшынакай кийинет. Эми баары эле мындай жакшынакай кийинип, ага колунда шарты жок да. Бирок имидж стилди айтабыз, мен деле пашифтан кийинип жүргөм. Пашифтан болсо деле
мындай классика кийгенге аракет кылыңыз, однотонный кийгенге аракет кылыңыз. Бирок кычырап демеле Гуччи мучиден ал деп айткан эмес да, бул антип айтпайбыз дегеним го. Мында именно прям мода. Ана биздин эле партнерубуз и дагы бир немени эстеп кеттим. Командадан акча суроо. Эң бир мен жаман көрөм ушул нерсени. Команда структураң астыңыздан спонсордон сураса го, ладно, спонсор ал любой нерсени кечирет, любой нерсени түшүнөт, акча сураганда деле, шартын түшүндүргөндө деле. Бирок структурадан мынтип барышат, обед ичет деле, төлөп коесуңарбы, мен акчам жок эле. Же дагы бирдеке, мен ошол жака барайын дедим элем, бирок мен акчам жок болду атам событиеге. Командаңыз эмне үчүн өчтү? Эмне үчүн сиздин артыңызда командаңыз жок? Значит, сиз ушундай сөздөрдү айткансыздар. Билип билбей бүгүн катаңыздардын баарын эстеңиздер. Эгер ушул каталардын баары сиздерде бар болсо, эстеңиздер. Туп-туура баары эле кийингиси келет, баары эле кычырап жүрүүсү келет. Колунда пока жок да, пока временно. Мен деле уялбай эле башынан баштап эле айтам, Пашевтан эле кийинип жүргөнбүз. Айпер Масатбековна мен Дордойго барабыз. Мен жакшы билбейм базарларды. Мен негизинде кыдырып ушинткенди жакпайт да мага. Анан Айпер Масатбековна билет бүт баарын. Барып ошол жактан кийинип алчубуз, кычырап университетте деле ушинтип сабак бергенбиз. Анан университетте кийимибиз менен эле бул смартчке келдик да. Ошондой немесек бизди башыбыздын аягыбызга чейин карап, үстүбүздөгү апалайындарыбыз түшүнүп атсаңыздар керек, кандай кычыраган апалайындарыбыз бар го. Ушинтип жактырбай, ушинткен күндөр деле болгон. Бирок биз аны эмне кылдык? Кулактын сыртынан кетирип койдук дагы, тытынып иштеп, Кудайга шүгүр азыр. Кийим эмес үйдөн үй алып атабыз. Сиздер да ошол учурга жетесиздер. Кийим эле эмес, бриллианттарды тагынасыздар, путешествиеге барасыздар, үйдөн үй аласыздар, бизнестен бизнес ачасыздар. Азыр мына мен колуман келген менин инвестициям, квартира болуп атпайбы, эми учур келет, кийинки планыма коюп койдум. Уже бизнес проекттерге да. Мына бул алып атпайлыбы, трехкомнатный квартира. Ошол баргандан кийин эле мен сиздерге уже башкача финансовый грамотность сабак өтөм. Сиздер да ал учурда уже статустарыңыздар өсүп калат. Кадимкидей өйдөлөп каласыздар дагы, уже не болот? Ой жүгүртүүңүз дагы өзгөрүп калат. Ошондо уже бизнес проекттер, кантип бизнести нөлдөн башташ керек. Ошондой сабактардан алып атам азыр. Ушуну мындай кылдык элек, кандай кылсак деп кече да жолдошум экөөбүз сүйлөшүп отурдук. Бир үйдү сатсакпы, башкача кылсакпы деген дагы бир сонун пландарыбыз бар. Анан барыңыздарга ушул нерсени айтат элем. Эгерде сиз ушу катаңызды сездиңизби? Мен жөнүндө болду бүгүнкү сабак. Өткөндө да ушул сабакты өтүп, анан офиске барсам минтет го, бирөө эмес, 3-4 айтты. Ой, таштарды ыргыттың го мен жака. Мен наградыма таштар кумуш үйүлүп эле калды го дейт да. Мен атайын, таштарды ыргытайын деп эмес, өзүм башыман өткөн каталарды айтып атам. Өзүмдүн командаман көргөн каталарды айтып атам. Ушундай нерселерди кылбаңыздар. Ушул нерселер бизнесиңиздерди бир местадан жылдыра албай атат. Же команда менен бир тил табыша албай атасыздар, же болбосо спонсоруңуз менен бир тил табыша албай атасыздар. Ушинтип, бизнесиңиздердин өспөгөн бирден бир себеби ушул да. Өзүңүздөрдүн иштеп, структурага эми башкача анализ да. Кече күнү структура боюнча канча доход, канча расход, ким активный, ким пассивный анализ жасадыңыздар, А бүгүн мен айтат элем, структураңыз менен отуруп алып, бул кишинин мындайы бар, менде бар экен. Бул киши орой, менде бар экен. Бул киши акчага катуу, менде бар экен. Бул киши щедрый, менде ушул нерсе бар экен. Деп өзүңүздөргө эмне кылыңыздар? Анализ жасаңыздар, Үй тапшырма. Үй тапшырма. Спонсоруңуз менен отношенияңыз жаман болсо, отурасыз, камераны коесуз маңдайыңыздарга, кечирим сурайсыз. Эгоңузду сындырабыз бүгүн. Кечирим сурайбыз. Кечирип кой, мен ушул жерден ката кетириптирмин. Мен ушу билип билбей, может, сиз мага таарынбай эле жүрөсүз, бирок мен сизге таарынып калгам. Ошон үчүн ушинтип атат окшойм. Мен бүгүн ушундай. Айтыңыз ачык эле. Ускорениенин проектисинде ушундай тема болду. Мен өзүмдү ката деп ойлоп атам ушул жеримди. Сиз аны эсиңиздеби, эсиңизде жокпу билбейм. Бирок кечирип коюңуз дейсиз.
эгерде партнерыңыз менен ошондой болсо, бар да партнердон ак чай бергем, көк чай бербей койдуң, көк чай бердим элем тиги 50 сомун кем берип койдуң, же дагы бир нерсе дегендерибиз бар, туурабы? Ошол нерселерди партнерыңыздын маңдайыңызга отургузасыз дагы, кечирим сурайсыз. Кечирим сурайсыз, ошону дагы камерага 2 мүнөт, кереги жок бизге 10 мүнөт, 15 мүнөт мен келатып, анан бутумду чечип, анан кийин көйнөгүмдү кийип деген сөздүн баары кереги жок. Таарыныч жок болсо ыраазычылык айтасыз. Сизди чакырып келген партнер спонсоруңузга ыраазымын. Сиз ушинтип мага ушул билимдерди бергенге жол көрсөттүңүз, ыраазычылык айтыңыз. Эгерде эми ошондой болот да, сиз аябай жакшы кишисиз. Сиз обученный кишисиз, даяр келгенсиз ушул бизнеске, бар ушундай партнерлорубуз деле. Ошон үчүн статустар укмуш өсүп атпайбы? Статустар өспөгөн кишилер ойлонуңуздар, мээри мен ката кылган окшойм, могу жерде туура эмес окшойт деп. Эгерде жаныңызда болбосо, андай видеозвонок менен мынтип отурабыз. Азыр өнүккөн заман, ошону запись кылабыз. Бүгүн жибересиздер 5 балл кимге керек? Командасын астыга сүрөгөндөр. Же болбосо ушул өзүнүн балын көбөйтөм дегендер. Ушул бизнеске чын эле эмнеге таарынып жүрөм? Эмнеге өзүмдө таш көтөрүп жүрөм? Ошонун баарын ырыктайынчы дегендер барбы араңыздарда? Ошону бүгүн жасайбыз. Бул нерсени жасагыңыздар келип эле жүргөн, катаңызды билип эле жүргөнсүз, бирок айтыңыз келбей, эго, текеберчилик сиздерге мешать этип жүргөн болсо, эмне кылабыз? Ошол текеберчиликти бүгүн сындырабыз. Сындырабыз дагы 5 балл алабыз. Туурабы? Мына керек болуп жүргөндөр бар. Сиздерге аябай сонун шылтоо болот да. Бизде мурунку проектте прям звонить этип алып, ыраазычылык айтып, ыйлап видеолор келген. Же болбосо кечирип кой деп кечирим сурап ыйлагандар болгон. Кат жүзүндө жазып, же ушунчалык эгоңуз укмуш бийикпи? Анда эмне кылабыз? Кат жазабыз. Кат жазып туруп жибериңиз. Бирок ошону же аудио жибериңиз, аудио болот да. Прям кээ бирөөнүн эгосы аябай күчтүү да. Текеберчилик, дагы эле сындыра албай, бирок айтайын, эгерде бүгүн кечирим сурай албасаңыз, анда эмне үчүн мен ошол эле орунда турам дебеңиздер да. Ошол бирден бир секрети, сыры ушуда да. Текеберчилик ошол команданы да өстүрө албай атасыз. Өзүңүз өспөсөңүз, команданы кантип өстүрөсүз? Убал да, жөн эле убал деп айтат элем. Команданы өстүрө албасаңыз, артыңызда эч ким жок болсо, өзүңүз эле 10-15 месте алып эле жүрсөңүз, же болбосо бирөөнү жаздырып коюп ошону өстүрө албасаңыз, значит бир нерсе туура эмес да могу жерде. Эмне үчүн мага адам жазылбайт? Эмне үчүн менден лидер өспөйт? Анткени эффект зеркала, күзгүнү такыр караганды унутпаңыздар. Дайыма караган сайын эмне үчүн деген суроолорду бериңиздер. Анан өзүңүздөрдү сүйгүлө, анан өзүңүздөр жакшы болуп кетсе, күзгүнү карап эле өзүңүздөрдү сүйгүлө, бактылуу болуп жүрө бериңиздер. Өзүңүздөрдүн минусуңуздарды караганды үйрөнүңүздөр. Туурабы? Ичиңиздеги күзгү, бетиңизге эмес, келбетиңизге эмес, ичиңиздеги күзгү керек. Бул сабакка ичиңиздеги күзгү керек. Эмне деген туура эмес иштерди кылып атат болушум керек. Анан бизде бул жерде в основном аялдар, бир 2 мырза бар болуш керек. Алымбек байкени точно билем. Нургуля сен энең катыштыбы, катышпай калдыбы, бул жолу билген жокмун. Ушул 2 мырза бар болчу. Алымбек байке бар. Азаматсыз, ушу өсүү жолундасыз. Анан аялдар отурган жерде ушак, хочу не хочу оозунан чыгып кетет да. Ошо ушактарды тыйыңыздар. Ушактын артынан андан көрү ийгилик жөнүндө сүйлөшүңүздөр. Бирөөнү параллельканы жамандап, событияны жамандап, партнер дагы бирөөнү жамандасаңыздар, эмне болот? Кайра эле ошол нерсе кайрып, жизнь это бумеранг дейт го. Айланып эле сизге кайра келип калат да. Сиз бирөөнү жамандап атасыз, сизди 10 киши жамандайт. Сиз бир нерсеге наразы болсоңуз, сизге 10 киши наразы болот да. Ар бириңиздерге ийгилик каалайм. Өзүңүздөрдүн катаңыздарды уктуңуздар го деп ойлойм. Өзүңүздөрдүн катаңыздарды сездиңиздер го деп ойлойм. Ошол эң сонун нерсе
бул нерсени эмне кылат? Өзүңүзгө катаңызды мойнуңузга алууда. Ооба, ошол менде бар. И ушул нерсени туура эмес кылып аткан турбаймынбы? Ошон үчүн бизнесим жүрбөй аткан турбайбы деген иш да. Саламатта калыңыздар. Бүгүнкү тапшырманы аткарыңыздар. Бүгүн жибериңиздер дагы 5 балл алыңыздар. Үстүңүздөгү жүктү түшүрүңүздөр дагы. Жумушуңуздар дүркүрөп өсүп, өзүңүздөр бронзаны жаап, командаңыздардан 15 бронза чыгарсаңыздар, анда сизге сөз жок, азаматсыздар.